Жалпы көрүшүңүз саламатсызбы, урматтуу көрүүчүбүз. Бүгүн биз тойдобуз. Бүгүн жалпы баягы интернет бактарында жүргөндөй эле Махмудовдордун үй бүлөсүндө чоң той. Мына ошол тойдон биз силерге кыскача репортаж болсун. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Сол жакшыбы? Аман эсенби? Иштер кандай? Чын жүрөктөн куттуктайм. Акыркы баягы жеңиштер чындыгында баягы эң керектүү жеңиштердин бири болуп окшойт да. Жеңилип калдыңбы? Эс алып атасыңбы азыркы учурда? Бир сыра бир чоң жоопкерчиликтен кутулуп жеңилдеп атат. Аябай чоң сүйүнүч чап келдиңер, аябай чоң кубаныч чап келдиңер. Биз чын жүрөктөн кубануудабыз. Куттуктайбыз да бир жолу. Ал темадан таптакыр башка темадан сүйлөшөлү бүгүн. Бүгүн Махмудовдордун үй бүлөсүндө буюрса чоң байрам. Буюрса чоң той. Той кут болсун. Рахмат. Көп күнөн бери даярданып, баягы бир тууган катары бутуңар жерге тийип эле жүрөт болсоңор керек. Колдон келишинче кызмат кылып атабыз. Чынын айтсам, андай деле чоң эмоция болгон жок. Негедир акыркы күндөрү мен ушундай эмоционально жолуп кеттим. Мен негизи аябай эмоциональный болчумун. Бүгүнкү күндө андай бир жеңиштерге жеткенде дагы чын жүрөктөн бир ошол нерселерге эмоционально аябай катуу кубанып деле же кайгырып деле ошондой күндөр көптөн бери боло элек. Бул неден улам аны деп атканды түшүнбөйм, бирок мен албетте Бексултан байкеме биринчи орунда мен эң негизгиси мен бактылуу калмакмын. Ошол нерсе жүрөгүмдө бар. Кандай ана болбосун, тою бар, тойдун эртеси бар. Ошондуктан булар бактылуу болуп, өзлөрү үлгүлүү үй-бүлөлөрдөн болуп кетсе эле, ошол нерсеге эле мен Кубанасыңар. ыраазы болом. Той башталганда мен оюмча баягы 3 күндүн жүзү болуп окшойт да, 2 күн, 3 күн. Бүгүн 3-күн. Бүгүн 3-күн. Бирок дагы 2 күн болот. Чоң той эртең. Эртең. Эртең Кудай берсе, Куда тосмой эртең. Чоң той, конок. Бексултан официальный тою эртең. Бүгүнкүлөр бул кудалар тараптан болгон бата той, кече кыз узатуу болду. Бүгүн Бексултан өзүнүн тең туштары менен бул жерде эле ушул 200 адам эле чай берип атат ушул. Жалпы Жалал Абад шаарынын тургундарына салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Сиздер үчүн сонун супер акция менен келип калган учурубуз. Бул болгону айына 580 сомдук акция. Сайма Телекомдон зымдуу үй интернети сиздер үчүн эми Жалал Абадда толук түрдө жеткиликтүү. Өзүңүздүн күнүңүздү көңүлдүү жана ырахаттуу өткөзүңүз. Аны үчүн сөзсүз түрдө сизге жардамга Сайма Телекомдун зымдуу үй интернети келет. Бул айына болгону 580 сом. Ал жакта 200дөн ашуун телеканал, секундасына 100 мегабитке чейин чексиз интернет жана ошондой эле акыркы үлгүдөгү заманбап теле көрсөтүүлөр. Кинонун жаңысын жана мыктысын сиз Үй кинотеатры, О кино, Старт, Медиатекадан көрө аласыз. Жана ошондой эле каналдарды онлайн башкарсаңыз болот. Жана YouTube'ду сыналгыдан көрүңүз. Достор, мунун бардыгы айына болгону 580 сом. Акция 30 ноябрга чейин уланат. Мына ушул аралыкта эгерде сиз туташкан болсоңуз, анда сизге ТВ приставка акысыз болуп берилет. Керемет мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыз. Көрүшкөнчө. Жалал Абад менин күнүм, Жалал Абад сенин күнүм, келсең курбум көрөсүң. Жалал Абад шаарың бүгүн. Буга чейин сиз менен маектешкенде мен эсимде баягы майк ичинде дагы, майктин сыртында дагы бир канча сүйлөштүрүп калдык бирок ага. Анан ошондо агайыны деген бар, агага болгон баягы сый урмат бар. Ошон үчүн сыймыгым деле даяр. Мына эртең эле үйлөнгөнгө даяр. Бирок Бексултан үйлөнбөйүнчө булар үйлөнбөйт. Акжол дагы мынакей үйлөнбөйт деп айткан сөзүңүз бар эле да. Буюрса мынакей балдарыңыздын жолу ачылаптыр. Кудай. Качан деген суроо берилбей каткенден буюрса. Жок, беришип атат бирок. Эми бул жерде неме болуп атпайбы? Акжол основной Махмудовдордун фамилиясын чыгарган Акжол болуп атпайбы? Анан ошого салам алейкум. Мен мына Айшылдан учурашып коелен. Кандай болом? Ден соң жакшыбы? Тынчсыңбы? Ассаламу алейкум. Бул жигит. Тренировка кылбастан чемпионатты учу да. Аябай таланттуу болгон чемпионатка бир ай калганда барып коет эле. Анан күрөшпөй калды. Эгер күрөштө жакшы күрөштө, эгер жалкоолук кылбаса олимпиаданы ута турган жигит эле. Көп жылдан бери каргын. Иштериң жакшы болуп? Молодец. Рахмат тойго келгениңерге. Бул Акжол экен да эмичи. Элдин мисалы үчүн эл Акжолду тааныйт. Анан Акжолдун байкелери деле көрөшкөнү менен Акжолдо жыйынтыктары жок. Анан Акжол эми азыр менин эле уулу эмес, элдин уулу болуп калбадыбы? Анан Акжол үйлөнсүн деген сөздөрчү.
Кудайым айткан күнү үйлөнөт. Биз бир пендесибиз. Баары Кудайдан. Кудайым маңдайына жазган болсо, ошол күнү үйлөйбүз Кудай кааласа. Буйрса. Бексултан менен дагы бир аз коораштырып калдык, бирок кыскача эле сүйлөшүп калдык да. Буга чейинки видеого чыгып эми сүйүнүчтүү кабар жарыяланып атат да, интернетке тарап атат да. Махмудовдордун үйүндө той болуп атыптыр. Буйрса мынакей улуу баласы Бексултан үйлөнүп атыптыр деп бир канча видеолор тарап атса, комментарийдин ичинде мен адамдарга түшүнбөй койдум ага. Ишенесизби? Мындай карап туруп, окуп көрүп туруп, эми басымда өлүгү баягы бактылуулук каалагандар экен, бирок анын арасында дагы мындай жаман комментарий жазгандар бар экен. Эмне болгон ушул мен мындай окудуңузбу өзүңүз? Көрдүңүзбү? Мен мындай да балдарым жөнүндө жазылган, бир да комменттерин калтырбайм. Мен балдарым кандай адам экендигин, мен кандай адам экендигин билгим келет. Эми коомдо биздин үй бүлө белгилүү үй бүлө болуп калбадыбы? Анан ошого жараша элдин оозунда тараза жок экен. Мен ага эч терикпем деле, капа да болбойм, эч ким менен айтышып, жанакындай деле кылбайм, кандай десем, ичкүйдүүлүк деле кылбайм. Ким айтса, ким мен жөнүндө жаман айтса, менин күнөөлөрүмдү көтөрөт, менин күнөөлөрүм төгүлөт. Мен баарын Кудайга койгон адаммын. Кудайдан улук эч ким жок. Жазса жаза берсин. Мен мисалы үчүн азыр дагы айтсам, мен мактанчак дешет. Мен сүйлөгөн сөзүм өзүм мактаныч. Эмне, Акжол чемпион. Ал мактанганга кире ошол Элмирбек. Мен балам чемпион десем, мен мактанат экенмин да. Мен мисалы үчүн ушундай балдарым бар үчүн мен сыймыктанам. Кудайым мага ушундай уул кыздарды берген. Мен мактангандай акым барбы дейм да. Балам 2 жолу дүйнөнүн чемпиону, 3 жолу Азиянын чемпиону. Мына кече азиатский игрени утуп келди. Анан мен жөн эле айтсам деле мактангандай болор экенмин да. Мен еще Бексултанды айткан жокмун. Бексултан 11-жылдан бери мисалы үчүн сборный Кыргызстанда курама командасында жүрөт. 11-жылдан бери. Ким экөө эң ветерандар Аташ экөө, Азбек менен. Мактангандай эле уулдарым бар. Сыймык мисалы үчүн. Характери бар экен, мектепте 6 медаль менен бүттү. Славян Орус университетини сатиличен бүттү, артыкчылык диплом менен. Магистратураны ошондой бүттү. Мен сүйлөсөм эле мактангандай болор экенмин да. Эмне, бул мактанганга киргидей эле балдарым бар. Биздеги мактаныч канчалык экенин баягы көрүүчүлөр билет да, кыргыз элибиз билет да. Акжол мисалы ошол эле алтын медальды багындырганда, биздеги мактаныч баягы дүйнө жүзүндө мондай жаңырап атканда эми сөздөр ата катары сиздеги кубаныч, сиздеги эмоция, сиздеги айтылган сөздөрдүн баардыгын баягы элибиз туура кабыл алыш керек деген бир толук мындай сөздү айткым келип турат да. 2 күндөн кийин дагы той экен ага буйрса. Жок, 3 күндөн кийин эмес. 2 айдан кийин 21-декабрда. Декабрбы? Декабрь. Бир аз. Ооба. Жана сыймык менен качан десем 21 дегенден. 3 күндөн кийин 21-чи. Бул эми жанагындай да болбодум, Элмирбек, эсиңде бар да. Мен жана неме кылганда айтып койбодум беле, тамашалашып эле уулума Бексултанга кастинг чыгарып. Ооба, ошондой деп коюп, анда деле бир балея калбадым. Өзүң көрүпчү, атасы бою кодурайган экен. Тиги тайкелери здоровый окшойт, бойлук окшойт. Мейли, биз эч жерде тайкелерин жамандабаймын, апасыны жамандабайм. Апасы действительно жакшы аял болгон. Просто турмуштан бир адашты. Апасычы. Мен эч жерде мисалы биз 12 жыл бир мен аялым сиз дечү. Мен бир жолу сен деген жок. Ажырашканга чейинчи. Элмирбек. Бул эми жашоо экен, Кудайдын буйругу экен. Биз 11-июнь күнү биздин тоюбуз болгон, ЗАГС алганбыз. 11-июнь күнү бир 12 жыл айлангандан кийин ажырашып отурабыз. Азыр мына ЗАГСымда ажырашкан деген күндө 11-июнь күнү ажырашкан. Ошол күнү ажырашканбыз. Бул да эми Кудайдын буйругу экен. Биз Кудайдан бийик боло албайбыз. Кудай маңдай кошун жазган экен. 5 бала өзүмдө калган, сен билесиң. Өзүм тарбияладым. Мына азыр Кудайым үйлөндүм 17 жылдан кийин. Мына уулуму көрдүң. 1 жашар 2 Махмудовдордон кийин мына азыр айтам, муну мен эч жерде жанагындай кылбайм. Мисалы үчүн Акжолдорду эркелетем, мен Бексултанды эркелетсем, муну только Карышкырды эркелетем да. Ого. Карышкыр? Зоопаркта карышкыр көргөнсүңбү? Карышкыр эч качан моюн илбей, бул важак болот да, могу неберелеримечи. Мына 2 жыл Кудайым өмүрүн берсе, неберелүү болсом, ошол Шекербегим ушулардын эми булар жол уулу болуп атпайбы? Мен Бексултандын иниси. Анан тигилер неберелерим болот. Бул уулум болуп атпайбы? Ушул азыр айтып берем, тамашалап. Шекербек неберелеримдин Кудай буйрса жанакы көк жалы болот да. Кудай. Мына азыр дагы мактанды дешет. Басып калыптыр буйрса. Басып калды. Кудай берсин. Амин, рахмат. Сиз чындыгында эми көп түйшүктү башыңыздан өткөргөнүңүздү да буга чейин баягы маектерде айтып, көптөр маек бербейсиз ага, бирок өткөндө ошол Секос маектешкенде кадр сыртында да көп сүйлөшүп калдык да, көп түйшүк болгон экен ага. Өзүңүз
2 жыл бир тизгин деп коет го Кыргызста. Баарын бир муштунда кармап туруп, мондай эрезеге жеткизиш баягы ар бир адамдын колунан келе бербейт болуш керек да. Мактаныңыз ага. Сиз мактанганга татыктуусуз. Элмирбек, мен көргөн ит күндү ит көрбөсүн. Ооба. Мен көргөн ит күндүчү. 3 жыл 2 кыз менен калдым. 33-34 чыга элек болчумун. 34 жашка чыга элек болчумун. Эми айтып атпаймынбы? Аялым, биз экөөбүз, мына айылдан любойунан сурасын, биздин аялым менен, ошо биринчи аялым менен турмушубуз, бул өзүнчө бир сүйүү, махабаттын легендасы болгон. Экөөбүз 7-чи класстан достошконбуз. Азыр айтып атпайбы, атасы мыкач экен, урган, жакшы эркектен аял кетпейт депчи. Мен жаман болсом, балдарым жакшы болуп калышы мүмкүн эмес го. Мен эгер жаман эркек болсом туура. Анан аялым өзү деле айтсын, эгер мына азыр деле ошол биринчи аялымда азыр айтсын, мени кордойт эле, же мени урат эле, же мени мындай кылат эле депчи. Жеген алдында, жебеген артында болчу. Любойнас биз 93-жылы жана кайнежелери, кайненеси деген ушак сөздөр болуп атпайбы? Биз 93-жылы Бишкекке келгенбиз. Үйлөнүп элечи. Кайнененин кызматында кылган эмес, кайнеже менен кайынсиңде аралашкан да эмес. Булар айла жоктон мага жардам кылышкан. Айла жоктон. Себеби бир туугандарым бул балдарын карай албай калат, ичип кетпесин, көчөдө балдары калбасын деп ушулар жардамдашкан. Булардын күнөөсү ушу менин балдарым багып чоңойткон эле. Анан жанагы айтып аткандар, менен просто сабырдуулук кылып атам, жутуп коюп атамын, жазып аткандар, булар баардыгы ким экенин билем мен. Эми ким мени жамандаса күнөөм көтөрүп атат да. Ооба, мына 3 жылым Кыргызстандын желегин, Кыргызстанда эмес, эл аралык аренада желбиреп атат. Сиздин айткан сөзүңүз бар эле баягы кастинг жарыялай, тамаша иретиндечи, кастинг жарыялайбызса, бою 1.70-тен өйдө болсун, сулуу болсун депчи. Анан өзүңүздүн баягы кечеки интернетте жүргөн видеоңузду карап туруп, мына мен кыялыма жеттим, мына мен ниетиме жеттим. Мынакей менин келиним өзүм каалагандай болуп, буюрса биз каалагандай, самагандай келинибизге тушпал болуп турат. Айтат го, пенденин оозунда Кудайдын кулагында депчи. Айтканыңыздай эле буюрса мынакей келин болуп турса. Элмирбек, айтып атпайбы? Атасы кодурайган эле адам экен, балдары ошо тайкелерин тартып, мен деле кодурайып деле эмес, бой 1.70, ошо стандарт эле бой. Стандарт элечи, ошо кыргыздардын орточо эле бою болсо керек, 1.70чи. Бул мындай Элмирбек. Мен кыргыздын ичкилик уруусунун каңды уруусунанмын. Каңдынын сары каңдысымын. Сары каңдылардан күчтүү лейлектен балбандар чыккан, күрөштөн. Мына өзүнө раматылык Баяман Эркинбаев каңды болгон. Лейлекте толтура каңды балбанмелер бар. Атамбек деген палвандарыбыз бар, күчтүү палвандар бар. Азыр деле жаш балдарды тааныбай калдым. Бул каңды урусунан чыккандар да. Анан менин өзүмүн 4-чү чоң атам, Акжолдун 5-чи чоң атасы Абдулла Палван деп 1880-жылдан 1900 жылы Ноокат Араван жергесинде мени муну аксакалдар айтып берип атат. Мен атам раматылык санжыра окуучу эмес, мен бир аз санжырадан кабарым бар. Ошол чоң атабыз өтө күчтүү балбан болгон экен. 20 жыл улактыдагы бел күрөшүдө желкеси жерге тийбепти. Чоң энеси могу менин кызы экен, Ноокаттын кызы экен. Ноокат районунун. Ал кезде район жок болгон го. Атасы Алдаяр. Биздин кыргыздын ошол түштүк жергесине чыккан хандардын немеси Полот хандын жанында жүргөн жигиттеринен болгон экен. Анан Полот хандын дарга асылганда элгергилер эми аябай эле жанакындай болгон экен да. Гуманды истеген жок, мындай ханга өтө берилген, честный адамдар болгон экен. Ошол хандын башы алынса, бизде тирүү жүргөнүбүз туура келбейт деп туруп, ошол ким Алдаяр чоң атабыз байычесин айтат экен чоң энебизге. Баланы бул жерде жүрсө, менин тукумум деп тукум куруткулат. Сен муну тайларын алып кет депчи. Ошентип Ноокатка келип калган экен. Ошол неме чоң атабыз Алдаяр чоң атабыз. Кызды элдин ичинен издеп алган экен. Ошончо кадам жайдан эми илгери ат менен жүргөн го. Келип чоң энебизди жактырып, чоң энебиз аябай мындай болук аял болгон экен. Ошо палван төрөлгөн экен. Ошол сөздөр мага аксакалдар айтып бергени, муну мага 2004-жылы Ноокаттык аксакал абаларыбыз айтып берди эле, Аралдан болушат. Ошолордун сөзү эсимде калган эле. Анан мен бул Бек Султанды, мисалы үчүн тренерлер көп эле билет. Мен бул балам бою узун болот. Кудай буйрса бою 190 болсо 130га күрөштө деп. Мен спорттун фанатымын го, билесиң. Бирок эми Кудайдан экен бар нерсечи. Бою өспөй калды, 180 болду. Анан мен окуп, көп окуймун.
Ошол жерде көрүп калдым. Бул Алла Тааланын жараткан экен, физиология экен. Бала ата-энесинен максимум 10 сантиметрге, стандартный да, или 10 сантиметр кыска болот экен. Андан Кудайдан жогору келе албайт экенбиз. Мисалы үчүн эч качан жанакы 1.50 баласы 2 метр болбойт экен да, мындайча айткандачы. Мына ошого жанакы эме деп коет го, жакшы ниет, жарым тилек, жарым мал деп койбой. Мен ошондой тилек кылып жүрдүм эле, келиндин дагы Кудай буйрса ошондой. Бирок жанакылар капа болбосун, кээ бирөөлөр айтып айткан сөзүңүз жөндөн айтылбаптыр. Жөн айтпагам да, мен издегенмин. Мисалы Бек Султанды айттым. Бек Султан эме биринчиден Кудайым бакыт берсин. Бирок аялды алганда түктүү жердин мондай эл аралаган ушундай неме кылып жакшы жердин кызынан неме кылган. Мен көрөйүн биринчи, мен көрөйүн кудаларды депчи. Бирок эми булар сүйлөшкөндөн кийин мага биринчи көргөндө эле келиним сразу жаккан. Бою 1.80, ооздан чыккан, туура сөз. 1.70ден узун болсо алам деп. Мына Кудайым тилегиме жеткизди Эмирбек. Мына Кудамын көрдүң, бою 1.90, алайдын белгилүү улакчысы. Кудам, азыр кетти го, узаттык, ошо Кудам. Алайдан чыккан балуан неберелер, мына эми айта берсен, таекелери тарап десе, таекелери ата жүрт десе, ата жүрт. Мына Кудай буйрса Бек Султаным бактылуу болсун, Кудайым биринчи бакыт берсин, анан неберелерди. Кыргыздын мындайча айтканда тукумуну жогорулатып, мындан да ак жолдой палвандар чыксын. Бул күндө жогоруда сөзүңүз дагы айтып кеттиңиз, көпкө күттүк депчи. 2 жаштык куттуктоо сөзүн айтып атканыңызда. Чындыгында эми көпкө күтсөңүз ага үйүңүздө мындан кийин бир гана той болсун. Сиз буйрса мынакей эмгегиңизди кылдыңыз, үзүрүн көрө турган убагыңыз келди окшойт да. Кудай берсин. Уул кызыңыздын сыйын көрүңүз, келиниңиздин чайын ичиңиз, өзүңүздүн батаңызды берип, аларга жакшы жол көрсөтүп, буйрса дагы мынакей кыргыздын желегин желбиреткен бир атактуулар чыксын ага. Бар болуңуз. Амин. Рахмат. Чоң рахмат. Майыңызга рахмат ага. Алла разы болсун. Тойды көптөн күткөн тойдон бири болуп атат. Улуу айке жол ачып, чоң турмушка кадам аттап атат. Ошол бактылуу күндөрүндө оор түшүн бир аз жеңилдетейин деп Илим экөөбүз кызматтабыз. Ошо айткан деген көңүлдүү өтсүн деп чуркап жүрөбүз. 3 күнбү? 3 күн. 5 күн тойбу? 5 күндү. Көкөтайын аш болот. Көкөтайын ашы чындыгында. Эң башкысы эми бактылуу болсун. Бирок мен сыймык буга чейин эле мен билчүмүн да. Сен сүйлөшкөн кызың бар болчу. Атаң дагы айтканда, жок, Бек Султан үйлөнбөйчү, сыймыкта үйлөнбөйт деген сөз бар болчу. Жакшылык алды экен буйрса. Биз өзү жакшы билебиз, атам өзү жалгыз чоңойтты 5 баланы. Ошо өзү ичпей ичирип, бизди ичирип, өзү жебей бизди жедирип, кийинтип, окутуп, баарын кылып берди. Эми атам ушундай максаты, тилеги, ою бар экен. Ошо байкемни, анан мени, анан кийин ак жолу катар-катардан үйлөйн деген. Иншалла ушунун баары ойдо деп болуп, ошо байкем үйлөнүп атат иншалла. Бүгүн молодежный той, эртең чоң той болот буюрса. Өзүңдүн айтып берчи, өзүңдүн тойуңду айтып берчи, өзүңдүн тойуң. Мен чынын айтсам сүрдөп атам. Башталдыбы? Буквально через послезавтра десек деле болот. Даярдыктар башталат бизгине дагы, анткени ошо тияктын куда тараптан, кыз тараптан уже дата коюп коюшту кыз атууга. Андан кийинкисинде эле биз уже даярдап башташыбыз керек буюрса. 21 декабрь буюрса Сыймык Махмудов бойдокчулук менен коштошот экен, урматтуу көрүүчүбүз. Мына ушундай катар менен тойлор бар экен. Тойдун үстүндө эле жүргүлө. Чындыгында 21 декабрь туулган күнүм. Туулган күнгө Подарка болот атат. кайын журттан подарка болуп турбайбы? Атайын айттыңарбы же өздөрү эле? Алар билбейт болчу. Сүйлөшкөн кызым экөө ушинтип кайсы дата кылалы деп атамдан кеңештеги атам ошол туулган күнүңө эле кылайлы дейт. Кыз атысы 21 декабрь коюлду. Дата деле красивый кылат экен, зеркальный 21, 12, 23. Чоң тойду буйруса 23 кылайлы деп атабыз, 23, 12, 23. Элдин балдары кыйын. Ар бир нерсесине мани берип, Сонун эң башкысы бактылуу болгон. Силердер эми ал күндө буйруса баарыбыз чогуу күбө болушубуз керек. Жалпы кыргыз элибизге да жар салып айтат болушубуз керек ошол күндө дагы. Көп сүйлөштүң окшойт. Сенби, Сүйлөшкөнүбүзгө көп болуп калды. Алыбызга ысык суукта дагы, жакшы жамандыктарда дагы бирге болдук.
9 жыл болобу. 9 жыл. Жашырганда эмне уже жакында башка. Жакында башка. Сүйүнүп туруп, кубанып туруп эле айтам. Ошо бир кыз менен эле ошо 9 жылдан бери мамилебиз жакшы. Ата-энемдер деле уже таанышты, кудалашты, болушту. Кыз тарап деле уже ошо кыз узатуусуна датасын коюп коюшту. Калганда мен даярдашым керек. Буйрса, достор менен, туугандар менен, баягы атаңардын колдоосу аябай эле чоң да. Атаңардын ак батасын берип турса эле, ал тоюңарда буйрса жакшы деңгээлде өтүп берет болуш керек. Агаңарга бир кабат элек айтып койгула, жыйынтыкташ сөз. Ассаламу алейкум Бестан байке. Бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңуз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эки дүйнө бактылуу болгула. Биз сизди өтө жакшы көрөбүз. Кичинекей кезиңизден бери бизге таяна турган жөлөгүбүз, бизге дуал болуп бере турган акем сизсиз, мындан кийин деле сизсиз. Сизди өлө жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз. Эки дүйнө бактылуу болуңуз. Дайыма сиздин жаныңызда, жакшы жамандыкта бирге болобуз. Сол жакшыбы? Аман эсенби? Иштер кандай? Иштер жакшы. Иштердин баары токтоп турат 3 күндөн бери. Анткени силер буюрса мынакей үйлөнүп, жалпы көрүп баягы Кыргызстанга жар салып, бир мындай сонун жаңылык менен бөлүшүп атасыңар. Биз силерди куттуктайбыз, үйлөрүп бакыт каалайбыз. Ушунча күнгө созулат деп өзүңөр ойлодуңар беле? Мен өзүм Бүгүн 3-чү күн экен. 3-чү күн бүгүн. Кече күнү эми баягы көптөн бери пландаштырып жүргөнгө өзүм күрөшүп келип, пландаштыргам, бирок мынчалык болуп кетет деп ойлогон эмесмин. 2-3 күн болуп кетет экен, бирок 5 күн болуп кетти. 5-6 күн болуп кетти. Болуп кеткен жатат го дейм. Созулат. Эң башкысы жакшылык болот да. Жакшылык да берсе. Атаңардын жакшы сөздөрү бар эле. Айтканыча, агасы турганда жок, инилер үйлөнбөйт дегенчи. Билем, сыймыгым эртең үйлөн десе, эртең алып келип койгонго даяр. Үйлөн десем үйлөнүп коет, бирок агасы турганда жок, агасынын башын аттабайт, жолун аттабайт, алар агасын күтөт деп айткан сөзү бар да. Демек, силерде деле бир жоопкерчилик болду да. Ага катары, жол мындай башчы катары. Ошол жана эми ар жактан мындай айтканда давление болду. Давление эмес, үйлөнбөйсүңбү, досторуң үйүнө барсаң, атам айткандай балдар менен өзүм көчөдө жүрсөм, анчана көбүнчө сбордо жүргөндө, сбор жаш балдар да, ал менен ойноп, наркы берип болуп билинбейт. Жашың келип калганча, өзүм досторум менен жолукканда карасаң, уже Айшата деп кичинекейде жүрсө отуруп, мындай ниет кылып коюп жүрдүм, бирок эми ниет кылганда кандай? Бул жашоо да. Өзүм кичинекейден көптү көрүп мен ошого мен өзүмө бир гана жар эмес, мен өзүм энелериме биринчиден жеңе да эмес, эне боло турган, мен энелерими өзүнө бир туугандай көрө турган өзүмө жар издедим биринчиден. Экинчиден мага жөлөк боло турган, мени жана сулуулугуна эмес, же башкасына эмес, мен ошо жан дүйнөсүнө, адамгерчилигине, тарбиясына, үйүбүзгө келин боло тургандай биздин семьягачы. Кыргыз элине мен өзүм жаштыгымдан спортто жүргөнгө патриоттук сезим кайсы жерден болбосун изейткесин да, көчөдөн сүйлөшсөң деле, адамдардан деле чогуу мындай жүрөгүндө патриоттук сезими бар, кыргызга күйгөн, эл журтуна күйгөн, намустуу кызды издегенде кандай? Ар ким менен тааныш издеген жокмун. Мен деген эми издегенде ниет кылдым. Дуа кылам. Жолуктурса экен, Дуа кылам, Аллахым ушундай жар бер, бейиште чогуу болгон, Аллахым ушундай жар бер деп дуа кылдым. Аллахым өзү жолуктуруп койду ошого. Мындай көп деле ойлогон жокмун, тойду деле башканы деле. Атам айтат, балам, тойду мен баарын көтөрөм, сен машыгыңды кыл дейт. Кылдым, келдим, атам бар жок даярдап, журтчулукка кылышып даярдап коюптур. 2 жуманын ичинде эле досторум, жакындарым бирден бөлүшүп эле мындай тойдун кыйынчылыгы, Аллахыма шүгүр, мага билинген жок. Мисалы үчүн бул жердеги общий иш сыртыны бул досторум дагы 2 досума бердим. Асмандагы досторума бердим. Кече күнкү бар досторума бөлүп коюп, өзүм жада калса эртең менен чуркап тренировкага жетишип атам да. Чуркап тренировка кылып элем, көнгөн организм. Биз мындай тренировка кылбай калсак, стресс чогулап же бирдеме болот да, жүрөк сыгып калат. Кичине чуркап
жөнөп калсаң буың чыгып мына салкындап каласың дачы. Келем. Кайсы жактан өзүңөргө жар таптыңар? Кайсы жактан үй баласы болдуңар? Кайсы жактан келинчек алдыңар? Келинчегим өзү бул жакта чоңоюп, бул жакта жашайт, бирок Шаарда, Бишкекте. Бишкекте. Ош областынын Алай районунан Гүлчө. Алайдан да. Алай болуп калат, анан тиги кайсы айыл экенин унутуп, Мурдаш болуш керек ошол жакта. Олар ошол жактан болуп кетет. Канча сүрүштүңөр? Сүрүш дегенде 1 жыл. 1 жыл. 1 жыл сүрүштүм. Жетиштүү убакыт болот экенби бул? Бири-бирин түшүнүү, бири-бирин сезүү, бири-бирин ким экенин таанып билүү. Тем жана мен өзүм айткандай, өзүмүн 4-5 карындашым бар. Өзүмүн 1 туугандарым, 2 карындашым бар. Чоң карындашым азыркы келинчегимен 1 жаш кичүү. Ошого жана кызга баргап, эми үйдөлөр бир аптада бу менен таанышам да сүрөттү карап, жүрөккө жагыш керек го. Айтып аттым, эже бу болбойт. Бул кыз мени тааныштырды, экөөбүз мен ага машыгуу болчуп көлдө. Сүйлөшүп калдык. Экөөбүз чалышып жолуктук, мен жолуккандай. Мен эми динге деле туура келбейт, бирок эми ал кезде келинчегим намаз окуйт болчу. Не мындай динден кабарбы, окуй элек болчу, ошого мен жолугуп айттым. Мен дедим, же сүйлөшөлүк. Же ошол жерден кетели. Мен сүйлөшсөм, өзүм келинчегиме ылам мамиле кылам. Кечинде көчөгө чыкпа, аялыма не мамиле кылсам, ошол мамилени сага биринчи күндөн баштап кылам. Эгерде ага жок десең, анда экөөбүз сүйлөшө албайбыз десем, келинчегим эчтеке деген жок, жок да деген жок, ооба да деген жок. Өзүнүн бир кыймыл аракеттерин билдирди. Ошодон бери эле сүйлөшүп келебиз. Бир сөзүм эки кылбайт. Ортодо бир компромисске барган турбайсыңарбы? Ооба, жолугуп эле башында сүйлөшүп алдык. Эми бирөөнүн кызы да, мен деле карындашым бар. Сүйлөшүп, наркы берки болуп, чойгон жок. Мына айтмакчы, тикесинен койдум. Тарс. Өзүңөрдүн карындашыңардан 1 жаш кичи болсо, канча жаш айырмасы бар экен? Экөөбүздүкү 7 жаш. 7 жаш айырма. Мен чоң карындашым 20-25 чыгып калды. 7 жаш. Бексултан Махмудов деген таанычу экенби, билчү экенби? Негизи. Билбейм, буну биз менен экөөбүздө менин абжем бар. Атам эң кичи карындаш менен мен келинчегимин эжеси же жеңеси болуп кетет. Ошол подружка болуп, ошолор мени тааныштырып койгон. Силердин күрөшүп жүргөнүңөрдү, силер спорттогу мындай келинчегим билет, бирок аны не кылбайт го дейм. Келинчегим дагы спортто жүрөмбү же мындайм айырмашылык, келинчегим мени сүйөт болуп ошол. Атаңардын эмгеги аябай чоң. Бүгүнкү күндө силердин ушул убакка жеткениңерге, мына ушундай жаркыраган жерде той бергениңерге, кыргыздын жерин желбиреткенге, дениңер сак, кийген кийимиңер бүтүн болгондо атаңардын салымы аябай чоң болуш керек да, билген кишиге. Анан жогоруда сүйлөшүп, бир аз баарлашып туруп калдык. Сүйүнүч аябай күч экен. Сиздеги ыраазычылык сөздү мен уккум келип атат да. Кандай болду экен депчи, мисалы атаңарга карата. Атама кандай десем, мен ар ким ар кандай, бирок атам мен үчүн бул жашоодогу эң чоң жөлөгү, эң чоң ишенген адам атам. Мен бул баарыбыздын башыбыз бар, бирок мен атам жок, бул жашоодо элестете албайм дачы. Атам деген биз үчүн көп нерсе кылды. Анан жана үйдүн улусу болуп мен көрүп калдым, ак жол, башка инилерим кичи болуп көрбөй калды. Ошого мен атама ар дайым таасмын. Атам келип, кээде урушуп койсо, мен көрөм да башка досторум жана атасы ушуп, башка не кылса жана кап болгонучу, мен айтам. Атаңбы жакшыбы, жаманбы, ким болсо да ата. Эмне кылган акысы бар. Бирок менин атам мен 100 эмес, миллион нерсе айта алам го дейм. Дүйнөдөгү эң эле менин атам го дейм. Башка адам капа болбосун, бирок мен үчүн менин атам дүйнөдөгү эң жападан жалгыз, эң менин сүйүктүүм, уматтуу, менин молдоштордогу эң атам эшим го дейм. Бизди чоңойтту, өстүрдү, азыр эми спортпу башка, бирок эң биринчи бизди адамга тарбиялап, ыйманга келдирип өзү 5 убакыт намазды айтып, өзү кээде укпай калса дагы бизге окутуп, биз үчүн баардыгын союн кылып бердичи. Тренировка кылганда эми спортсменге эмне керек? Режим керек, тамак керек, тренировка керек. Бул башка керек эмес. Ошол нерсенин баарын бизге шаардырып берди. Сбордон сыртка үйгө келесиң. Болсо мен чопочоң жигит болуп калдым, мен азыркы чейин
балам қайда жүресің? Келіп жат, салып тренировкаңды бол. 1 мал алсам, 2 мал. Маған азырға чейин айтады. Ақ жол барыс контрол қылып. Мал дегенде жана өтө строг емес, азырға чейин бізде түрткүлөп бизге туура жол көрсөтөт. Андай контроль болсо көчөгө чыгып кетесиң. Ошого атам ар дайым тазим этет. Атам мен үчүн бул дүйнөдө орду бөлөкчү. Айта албайм мен. Атама мен өзүнө көп айтам. Эми жана интернет тармактарында ар демеде сөз жүрө берет. Ана сөз бар эмеспи? Ит үрө берет, корова өтө берет. Мен айта алам, мен жашап өткөн жашоону ошол интернетте жазган барбы, ким сүйлөсө мен ага эч не кылбайм. Жаман да айтпайм, жакшы айтпайм. Алар биринчи жол атам бизди караган эмес, биз чоңойгон мени карап чоңойсо атамдын бизге кылган мамилесин башкасын көрсөм атам деген билбейм анда бөлөкчө болмокпу дейм. Ошого айтып кетер элем жана интернет тармактарында жазып наркы берки сүйлөгөндөр биринчи өзүнө ошондой ордуна коюп көрсөк деп ойлойм дачы. Кийимин кийип көрүш керек, чапанын кийип көрүш керек. Анан сүйлөш керек. Атам деген бизди ойлоп 2021 бирден келсем анда чоң атам тили болчу. Үйлөн деди ата, мен күрөшөйүн дагы. Мына өзүм жүрөккө жаккан кызды жолуктура элекмин. Сен хорошо деп. Атам ошондо 49-50 чыгып калган. Эми апам ажырашканына 10-15 жыл болуп калса керек эле. Атам келип атасы үйлөнүңүз. Ооба. Ата сиз үйлөнүңүз. Сен болгон карындаштарың жаш. Деп айттым, ата дедим, бул жагын мен өзүм карайм. Сиз үйлөнүп, бала чака болуп сиз дагы мындай жаныңыз дагы аялыңыз болсун, сизге жөлөк болгон деп атам окуп кеңешип, анан атам үйлөнүп, мына эми кудай буюрса биздин үйдү толуктап кичинекей жүрөт, чуркап. Басып калыптыр. Чуркап ойноп жүрөт. Ошого мен атам айта албайм жана алтын бриллиант демчи, потому что тегинге эште мактоого бир гана Алла субхана таала татыктуу. Бирок мен үчүн бул жашоодо эң биринчи Аллахтын ыраазычылыгы турса, андан кийин атамдын ыраазычылыгы турат. Ошон үчүн ар дайым атама терең ыраазычылыгымды айтып, терең рахматымды айтып. Ошоңузу Сабайдан сөз мененчи. Сонбек Султан чындыгында атага тең ул, атагадан артык ул, атадан кем ул деп айтат го. Бүгүнкү күндө мынакей силер кандай даражага жетип атканыңар, кандай ийгилик жаратып атканыңар, кандай тарбия менен, кандай келечек муунга дагы бир нерсени таштап келатканыңар, демек бул атага артык ул болбосоңор дагы бир атага тең ул болуп келатат болушуңар керек. Ушуңарды жазбагыла. Мен силерге ийгилик каалайм. Үй бүлөңөрдө бакыт болсун. Чоң рахмат бүгүнкү тойго чакырууга. Бар болгула. Жана бир сөз. Кел нан тарсаң. Бул менин жакын досум. Ассаламу алейкум, келесиз. Аты Нускат болот. Нускат болот. Эң бир кандай десем, эми жигиттердин жигит. Ийкемчил. Кандай десем, сөзгө чечен. Жана неси жок. Өзү Кудайга шүгүр бай. Бай. Бушунан баштасаңар болмок сөздү да. Бай бирок ой ийкемчил бала. Саламы түз, элдин баары менен жакшы мамиле кылып, айыш-тайыштын эң жогору даражадагы тарбиясын көргөн жигит. Сонун досум. Мен бир айттым, досум, үйлөнтөм десем, эрте келди. Кызматтын баарын кылып атат. Мен тойго келгенче той даярдап, мен бир эки айткан жокмун. Баарын өзү кылып атат. Мен досума аябай ыраазымын. Бирок бир носу бар да. Бойдок да. Канчада? Теңсиңер? Бирок срок годности өтүп баратат. Ошого айтып атканым ошол. Өзү Ош областын Өзгөн району, Өзгөн шаарынан болот. Жигит десең, атаңар айткандай эле кайсың жаралап коюп атасыз да. Атам мага жана жакшы ниет менен айтты эле, бирок бир жерден ошондой болду. Өзүмдөн ниет кылып эми атамдын айткан сөзү бар. Атам жана жөн эле интернет түшүндүрүп берди. Аны түшүндүрүп берди, атаңар айтып берди. Ошо интернет өзү атама ал сөздү мен айткам. Атамдан эми кыз тапкан ата мындай чоңураак болсо, өзүм окшош болсо деп мен мындай ниет кылып атама айткам. Атам ошол сөздү тияктан сүйлөгөндө, толкунданып турган кезинде сөз сурагондочу. Анан жана өзү айтмакчы тилеген тилеги болду атамынчы. Мен өзүм да ойлонуп, анан азыркы келинчегим жолтурганда карадым дагы ушу атамдын кылган дуасы го депчи. Ар дайым атам айтам, атам мага дуа кылып жүрүңүз. Кайда болсоңуз да дуа кылыңыз. Күрөшкөн барсам дагы, үйгө барсам да дуа кылыңыз мага деп.
ошосумал мен деле бул досума жакшы ниет менен, кастинг эмес, жакшы ниет менен, жакшы ой менен ушул досума ошо атамдын мага кылган дуасыны, досумдун айышты-айышына кылган дуасыны Аллахым иншалла насип этип, бул досум дагы жылдын аягына чейин үйлөнүп кетсинчи. Аз калды. Бир аз аракет кылып койгула. Эң башкысы аракет болсун анда. Жылда дагы бир досум бар. Мына үйлөнөм дейт. 3 жыл болуп кетти да, биякта жер таппай калдым аны азырчы. Бул дагы айтып атат, ноябрда үйлөнөм деп, ошондо элдин арасында айтып, баланын сөзүн алып албасак ата. Атып кетти. Ооба. Достуңар үзүлбөсүн. Рахмат. Достуңар үзүлбөсүн. Түбөлүктү акырет достоп калдык. Рахмат. Достоп калгыла. Чоң рахмат бүгүнкү маекке. Тоюңар кут болсун дагы бир жолу. Ушуна жыгыптайбыз.